В Кыргызстане массово задерживают журналистов. Утром 16 января в домах и офисах независимых журналистов прошли обыски. Силовики забрали 10 человек из разных изданий на допрос. Мен силердей болуп Матраимовго, Ташиевке, Садырга жана башкасына таянбайм. Люди как бы уже привыкли, что машина главы ГКНБ время от времени нарушает ПДД. Кедейлерин тогурдады, тойбогондон курсактары, дөдөйлөрүң тонурдады, токолуна ырсактады. Эгиртектеп кедейлерди камай калат тогурдаса, кетенчиктей такчалуудан камай албай тонурдаса. Күнөөлүүлөр акталууда, күнөөсүздөр тапталууда, байдан соттор акчалууда, байкуш кедей ач калууда. Акылдуулар камалууда, акылсызга таланууда, акыйкат деп чындык айткан адам оозу жамалууда. Барган жери тор болууда, баатырларым кор болууда, бири-бирине кайрап салып биздигиндер колдонууда. Эркиндикти тордотпойло, эли бизди кордотпойло, өздөрүнүн кызыгына өлкөбүздү колдотпойло. Чынчыл адам жемеленди, чындык бутка тебеленди, чыдай албай жаштарыбыз чел кабыктан тегеренди. Чындык издеп карапайым, таппай жүрөт алапайым, башчылардын калпын угуп башын мыкчып калаттайым. Кыргыз туруп бөлүнгөнүң, тарыхыңды жоготконуң, тарыхыңды жоготконуң, намысыңды коротпонуң. Сактай албай намысыңды, тамырыңды жоготпогон, жет областтын башына жемкорлорду жолотпогон. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштарды, бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло, жагалданбай байларга мыктыларды колдойло. Жерибизди сатпайлы, жемкорлордон сактайлы, кыргыз болуп жаралган соң кызыл тилди катпайлы. Жалпысынан өнөм десек, мекен үчүн өлөм десек, өзүбүздөн баштайлы, жаркын жашоо көрөм десек. Жалпоо кыргыз көрүнбөйлө, жети областка бөлүнбөйлө, бир жакадан баш чыгарып биригеле өркүндөйлө. Кыргыз деле турарыбыз, кыргыз биздин тумарыбыз, түндүк түштүк бөлүнбөй, манас болсун урааныбыз, манас болсун урааныбыз. Биздин команда актыкка, билимге, чындыкка умтулат. Кызык жашоо башталды, иштет эле баштарды, бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло, жагалданбай байларга мыктыларды колдойло. 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.